Андан кийинки маселе бул ниетке байланыштуу каза намаздарга тиешелүү. Бул дагы өтө ахам маселе. Эгерде бир адамдын намазы каза болгон болсо, ошол каза намазды тайын кылып окушу шарт. Мисалы бир адам жума күнү намаз окубай калды, асыр намазын окубай калды. Бир жумадан кийин эстеп кетти, асыр окубай калыпмын деп. Анда ал адам ниет кылганда жума күнгү асыр каза намазын деп ниет кылат. Же зухур намазын, ишап намазын, кайсы намаз болсо ошол ниет кылат. Кайсы күнгү, кайсы убакыттагы намаз экенин тайын кылыш шарт. Каза ушундай маселе. Түшүнүңөрбү? Бир жумалык каза болсо ошонун тартиби менен айтат. Алдыңкы мына бир жумадагы дүйшөмбү күнгүн фажыры, асыры, зухуру, магриби, ишасы деп ниет кылат. Кийин чейшемби күнүнүн асыры, фажыры, зухуру деп ниет кылат. Ушинтип айтып окушулук шарт. Шарт. Бул эми бир жума 10 күндүк, 3-4 күндүк намаз каза болгон болсо. Кээ бир учурларда көп намаз каза болуп калат. 10 жылдык, 20 жылдык, Алла сактасын, Аллахым баарыбызды намазхан кылсын. Бирок кээде болуп калат. Мында кантип окуйт десе, мында да ушундай кылынат. Биринчи намазым, алгачкы намазым, кийинки намазымды окуйт. Бирок уламалар жеңил тарикасын айткан, анын баарын айтыш кыйын. Палан жылкы, палан числодогу, палан күнгү намаз айтыш кыйын. Ошон үчүн менин каза болгон намаздарымдын акыркысы, эң акыркысы. Ошонун фажырын окуймун, зухурун окуймун деп келе берет. Күнүгө акыркысы кете берет, кемиген сайын ошол намаз акыркысы болуп келе берет. Келип барып 10 жылда барып ошол намаз толукталат. Бул намазды казасын окушулук дагы фарз. Фарз өткөндө айтканбыз, адамдар буга көп маани бербейт. Намазды баштаганын Кудайга шүгүр дейт дагы жүрө берет. Даватка чыгат, медреседе окуйт, башка жакта жүрөт, бирок каза менен иши жок. Каза менен иши жок. Бул туура эмес нерсе. Каза бул фарз, милдет. Ошон үчүн биринчи карыз окуш керек. Сен күнүгө намазы менен кошо, фарзы менен кошо казанды окуш керек. 10 жылдык, 20 жылдык казаны бүтүрүш керек. Эртең Аллахтын астына барганда ошол суралат биринчи сага. Ошон үчүн ким тахаджуд окуйса, нафил намаздарды көп окуйса, анын ордуга каза окуган абзел. Казаны окусун дагы, анан окуса 2 рекет, 4 рекет тахаджуд окуп берсин мейли. Бирок казаны таштабаш керек. Каза биринчи очурутта эртеге Кудайдын астына барсаң, сен тахаджуд неге окубадың, неге нафил окубадың деп сурабайт. Неге казаңды окубадың деп сурайт. Ошон үчүн казасы бар бир туугандарга баардык айтабыз, казаны эң биринчи окуш керек. Анын эң жеңил тарикасы күнүнгү намазга кошуп окуй бериш керек. Күнүнгү намаз менен чогуу окуп келе бериш керек. Фажырда, зухурда, асырда кайсы убактар макрух болбосо, ошол убактарда күнүгө окуй берсе, 1 жылда 1 жылдык намаз окулуп калат. 10 жылга барып, иншалла 10 жылдык намаздан кутулат. Айтканбыз өткөн сабактарда, эгер окубай калса, анда фидиясын берет. Жөн кутулбайт. Окубай калды, ана фидиясын берет. Фидияны дагы 4 адам келип, сени ал, мени ал деп туруп эле дабыра кылып кутуруп калбайт. Аны хакыйкатта фидия орозо өлчөмүнчөлүк берет. 5 вакыт намаз, витр важип менен 6 намаз болот. 6 намазга фидия берет. 6 намазга жок дегенде 10 килограмм будайдын акчасын же будай берет бир күнгө. Бир күнгө 10 килограмм будай деңиз. 10 күндө канча болот? 100 килограмм болуп калат. Эсептей берем. Ошончо бере турган нерсе бул милдеттүү нерсе. Намазды окуп кыласың, же казасын кармайсың, же фидиясын бересиң. Анан Алладан сурайсың, Алла Таалам мени кабыл кыл деп. Жөн эле окубай калдым, менин убактым болгон жок. Эми окудум, окуганыма 5 жыл болду, 10 жыл болду, калган эми Кудай кечирет деп кутулбайбыз. Бул милдетибиз, сөзсүз түрдө окушубуз керек. Ошого сөзсүз түрдө аракет кылайлык. Кудайга шүгүр, ушундай адамдар бар. 45 жылдык намаз окуган 3 жылда бир адамды көрдүк биз. Бир аксакал киши 45 жылдык намазын 3 жылда окуптур. Субханалла. Алла Таала намаз окуганга тауфик берген. 2 жыл намаз окуп жүрүп, кийин каза окуш керек экенин билип туруп, 3 жылдын ичинде окуп коюптур. Түнү күн, кышында түн узун дейт. Ошо түнү менен туруп алып окуй берем дейт. Уйкум качат экен, караганда дейт, окугум келбейт, уйкум келбейт дейт. Бабыматка чейин окуй берем деп 45 жылдык намазды 3 жылда окуп коюптур. Алла кабыл кылсын. Ушундай адамдар бар. Ошон үчүн намаздын казасын окуш шарт. Орозонун дагы казасын тутуш шарт. Көпчүлүк кармабай жүрө берет. Бизде эң жакшысы орозону мына кыштагы күндөрдө. Ноябрь, декабрь, январь, февраль өтө күн кыска болот. Өтө күн кыска болот. Күн ыстык да болбойт, чаңкабайсың, күн да кыска, ичиңде да калбайт. Ошол убакыттарда кимдин казасы болсо каза кармасын. Өзгөчө аялдар нифас, хайсиет окуй албай калат, кармай албай калат. Аларга да жакшы, эркектерге да жакшы, баарыбызга.
Жок дегенде ушул убакыттарда биз орозо кармашыбыз керек. 3 айда 3 ай кармасак, 3 айдык, 3 жылдык орозону кармаган болобуз. Ошон үчүн орозо жана намаз булар фарзы айн амалдар. Буларды окунбайынча, казасын бермейинче кутула албайбыз, фидиясын беребиз, башка жолу жок. Демек, эгерде кимдин каза намаздары көп болсо, казага ниет кылганда эмне экен? Аввалгы казам деп айтылат. Эң аввалгы казам ошону деп окуйт. Андан кийин эртесинде аввалгы казам, зухурум, асыр, магриб, шам деп ушинтип кете берет. Ушинтип ада кылат. Тайын кылыш шарт. Каза болгондо кайсы намаз экендигини көрсөтүү шарт.